Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен сиздерге ыйык Мекке шаарынан салам жолдойм. Урматтуу достор, мекендештер, мен бул жерден аргасыз бир кайрылууну жасашка туура келип жатат. Бардык нерсенин өзүнүн чеги бар, бирок чектен да чыгып бараткандыгынан бир өкүнүчтүү нерсе. Бул бүгүнкү күндө мындай кайгы муң менен кайрылган адамдар Кайрымдуу болуп коомдук фонд өзүнүн аракетин жасап келет. Бирок ошол аракетке бүгүнкү күндө ошол кайгы менен кайрылып, көз жаш төгүп турган адамдардын ошол акыбалынан пайдаланып, акча таап кетейин деген акмактар көбөйүп баратат. Ушуга кандай буга биздин уже алыбыз жетпей калды. Мүмкүн болсо сиздер да жардам бериңиздер. Кандай жардам керек? Бүгүн ошондой алдамчыларга алданбагыла. Кантип алданбайсыздар? Бүгүнкү күндө бизден чыккан видеолор атайын официалдуу каналдардан бизде чыгат. Ушуну билип алсаңыздар, биздин YouTube каналда 187 000 подписчик бар. Мына ушул өзүбүздүгө таандык каналдан чыккан видеого ишенип салсаңар болот, күмөнсүз салсаңар болот. Буга мен өзүм кепилдик бере алам. Ал эми бизден тышкаркы ушул видеолорду көчүрүп алып туруп, TikToктон да көчүрүп туруп, өздөрүнүн реквизиттерин тиркеп туруп, мына ушундан пайдаланып аткандар бар. Ошон үчүн ошондойлорго ишенбегиле. Экинчиден ошентип алдап аткан адамдарга айтар элем, Кудайдан корккула. Бирөөнүн көз жашынын үстүнө адам, бирөөнүн кайгысынын үстүнө экинчи адам бакыт кура албайт деген. Ошон үчүн Кудайдан корккула, Аллах Тааланын жазасы бар. Ошон үчүн мен айткым келет. Мындай эсиңерге келгиле. Экинчиден мына кече жакында 6 баланын энеси деп Рахат деген кыргыздын ошол 6 баланын энесин чагылдырганбыз. Эми ушул жерде ага телефон чалып коркутуулар болуп жатыр. Мен каяка баратабыз? Мындай вообще бет деген керек, уят да. Ошол апасына чалып, ошол Рахатка чалып, 30 000 сом салбасаң мен сени жетер жериңе жеткизем деп коркутуу, үркүтүү, алы бир аялга жеткен бир акмактар бар экен. Ошон үчүн эми ага бул эмне деген немелик, мындай сөз жок достор. Ошон үчүн Рахатка да айттым түшүндүрүп, мунун үстүндө сөзсүз чара колдонобуз. Кудай буйруса, мен Кыргызстанга менесин жетсем, бул телефон номерлерин да мен атайын сактап бүт баарысын растадым. Бул боюнча сөзсүз эмени жасашыбыз керек. Эми ушундай адилетсиздик адамды ушунчалык жүрөгүн оорутат да. Бүгүнкү күндө Азамат Байматов деп мен атымды сатып, мен атымды жамынып алып, группаларда таратып, мен Азамат Байматовда иштейм дегендер дагы чекеден чыгып жатат экен. Ошолорго такыр ишенбегиле. Бизден эмес алар. Эгер мына бир декени мындай сүйлөшүү же болсо кандайдыр бир маселе болсо, түз менен сүйлөшкөндөн кийин гана ишениңиздер, башка адамдарга ишенбегиле. Мен ушуну өтүнүч катары айтат элем сиздерге. Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Жакшы иш кылып аткан болсок, Аллах Таала сыйлыгын берсин. Ал эми жаман иш кылып аткан болгон болсо, Аллахтын жазасы бар, жазасынан коркойлу достор. Барыңыздарга амандык, ден соолук. Ушу видеону көп болушунча бөлүшүп койгулачы. Жардамыңарды берип койгула. Анан мындай колдон келсе, ушундай бир биримдикте ынтымакта болойлу достор. Анан мондай алдоодон жана башка мындай коркутуу, үркүтүүлөрдөн биз алыс болойлу. Баарыңарга амандык тилейм. Силер Азамат Байкеде иштейсиңерби тошуна? Азамат Байкеде иштесеңер, эмнеге мынтип коркутуп атасыңар? Азамат Байкеде иштегендер кайрымдуулук эфирде иштейт да. Ким атың сен? Мен силерден сурап атам, ким болуп иштейсиңер деп. Мен иштегеним сен ишин болдусун. Мен 30 000 акча которо турган болсом, ошол түшөбү силерге? Азамат Байкенин өзүнө түшөбү? Мен сага бир номер берем, ошону салсаң мен сени тынч коём. Мен сага үмүт убак берем. Алло. Ответ күтүп атам. Алло. Сүйлөйсүңөрбү? Ответ? Мен айттым го, акча салсам кандай болот? Биз Азамат Байке менен антип келишкен эмеспиз. Азамат Байкең эмес. Мен сага башка жактан чалып
Кактан чалып атасыңар ошондо? Kimchilerdi aldapçı. Men Karatgü suradım. Kimchilerdi aldadı deyim. Menin surama жооп бергиле. Men surama жооп бергиле deyim men. Kim aldап atat seni? Göröbüz, he? Hop. Ошондо билесиң. Сен тааныбайт экенго?